иман сабагы. Сабактын телевизиондук ыкмасын иштеп чыгаргандар. Койгон режиссеру жана оператору Эгнар Орозалиев. Монтаждын режиссеру жана технологиялык бөлүм Мурат Токтогазиевдики. Сценарийдин автору жана долбоордун продюсери Мыктыбек Арстанбек. Assalamu alaikum. Oturaylik. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз сабырдуулук дедик. Өткөндө өзүңүздөр тандап алгансыздар. Сабырдуулук. Ислам дининдеги чоң окумуштуулардын бири Имам Газали деген болгондо. Мына ошол Имам Газалиден иман эмне деп сураганда, Имам Газалинин ою боюнча иман бул сабыр жана шүгүр дейт. Бул деген сөзү эгерде жок болсо, же кыйынчылык келсе, же ооруп, же кыйналсак, сабыр кылабыз дейт. А эгерде бар нерсе болсо, же ошол кыйынчылык өтүп кетсе, шүгүр кылабыз дейт. Демек, сабыр менен шүгүр биригип туруп, иманды берет экен. Шүгүр деген эмне? Бул ыраазычылык, каниеттүүлүк. Чынбы? Үйүңдө бир нан турса, кошунаңда торт жеп атат күндө. Күндө булчулдатып койдун майында 5 бармак жеп атат. А сен каткан нанды жеп отурасың. Сабыры бар адам эмне дейт? Шүгүр ушул нанга дейт. Ушул нан болбой калышы да мүмкүн эле дейт. Чынбы? Мен Кудай Таалам ырыскымды токтотуп койсо да болмок. Менин колуман келбейт. Өзүм жашап кетүүм. Демек ушул нанды ырыскы кылып берип атканына шүгүр деп сабыр кылат. Исламдын 5 түркүнүн негизги түркүлөрүнүн бири орозо, Орозо кармаганда Кудай Таалам убада берет. Орозону адамдар мен үчүн кармайт, ошон үчүн мен соогун өзүм берем дейт. Эмнеге мен үчүн кармайт дейт? Эгерде мен талас үчүн кармай турган болсом, таластын алдында курсагым ачты, мен суусадым деп жүрө берем да. Талас тетири караганда раз жеп алам, ичип алам. Чынбы? А Кудай үчүн кармаганда Кудай көрүп турат. Каяга барып бекинип жейсиң? Бекинип жесең ал билинип туруп атпайбы? Кудай билип коет дейм. Демек өтпөй калат. Демек сен Кудайдан коркуп, чын жүрөктөн кармагандыгың үчүн Кудай айтат, орозону мен үчүн кармады дейт. Ошон үчүн мен өзүм билем канча берсем, абалки миллиард сооп берет. Абалки миллион сооптарды берет, аны биз билбейбиз да. Ал кыяматта билет. Демек, орозону ким кармайт? Сабырдуу киши кармайт. Ал-Жабир деген сахабалардын бири келип, Мухаммед пайгамбардан, "Я пайгамбар, иман эмне?" дегенде, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Иман бул сабыр жана кечиримдүүлүк" дейт. Сабыр жана кечиримдүүлүк. Бул бирөөнү кечире билүү, жаман нерсени да кечире билүү. Бул дагы сабыр, имандын бир бөлүгү. Мисалы, мына жашоодо кендер бар, билесиздер, темир кени бар, алтын кени бар, күмүш кени бар. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям айткан, сабыр дейт, бейиштеги кендердин бири дейт. Эгер бардыгыбыз бейиште, сабыр деген кендин ээси болсок, элестетсеңер, бул жашоодо какой-то бир темирдин ээси кандай чирем жашап атса, а бейиште сабыр деген кендин ээси болуп жашаган кандай байлык. Сабыр деген, демек, иман менен кечирим. Ошондой эле Куранда айтылган жери бар. Дауд деген пайгамбар бар да. Куранда айтылган, ошо пайгамбарга айтат, "Менин мүнөзүм менен мүнөздөнгүнүң, жана менин ахлагым менен ахлактангын" дейт. Мен кылган адеби ахлак менен болгон дейт. Менин мүнөзүмдүн, Кудай айтып атат, менин мүнөзүмдүн жана ахлагымдын негизи бул менин сабырдуулугум дейт. Демек, биздин ар бирибиздин мүнөзүбүздүн негизи эмнеде болуш керек? Сабырга негизделиш керек. Ар бирибиздин, мына сиздер мени угуп атасыздар, сабыр менен угуп атасыздар. Кыйынчылык менен угуп атасыздар. Себеби сиздерге бул жаңы нерсе. Бул дагы сабыр. Сабыр менен билим алып атасыздар. Билим алууну айткан, ийне менен кудук казганга барабар деп айткан. Муну Мухаммед пайгамбар айткан, муну кийин Ленин айтты деп жүрбөйбүзбү? Ийне менен кудук казганга барабар деген. Сабыр менен билим алуу бул өтө оор.
Кейін дагы бир учурлар келип, пайгамбарыбыз Мадинада имандуулардын чогулушуна кирип калат да. Бардыңыздарга бир суроо берейин, сиздер имандуусуздарбы дейт. Эч ким мончукпайт. Бар таң алат, биз намаз окутсак, анан бизден сурап атса, биз имандуубузбу, имандуу эмеспизби деп өздөрүнөн сурап таң калат да. Дагы сурайт, сиздер имандуусуздарбы? Десе дагы мончукпайт. Ичинен Хазирети Умар деген бир сахабасы бар. Ошо Хазирети Умар турат дагы. Я Расулаллах, биз имандуубуз дейт. Анда сиздердин иманыңыздарды эмне менен далилдейсиздер дейт. Дегенде Хазирети Умар айтат, биз жокко сабыр кылабыз, барга шүгүр кылабыз дейт. Демек, ошол учурда дагы иманды негиздеп атат. Сабыр менен, шүгүр менен. Биздин дагы бир пайгамбарыбыз Иса пайгамбар, Иса алейхиссалам, Иисус Христос деп коебуз. Ал пайгамбардын бир айткан сөзү бар. Сиздер напсиңиздер жаман көргөн нерсени жеңбей туруп, жакшылыкка жетпейсиңер дейт. Демек, напсибизди жактырбаган нерсени эмне менен жеңебиз? Кайсы күч менен жеңебиз? Сабыр менен жеңебиз, балдар. Биздин негизги күчүбүз биздин сабырыбыз. Хазирети Умар радиаллаху анху мусулман дининдеги эң чоң сахабалардын бири. Бул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки экинчи халиф, үчүнчү халиф Хазирети Абу Бакирден кийин. Бул киши халиф болуп турганда көптөгөн сахабаларын, жора жолдошторун, мусулман дини көп мамлекеттерге жайыла баштаган да. Ошондо ар бир мамлекеттерге мусулман динин жайылтуу үчүн жана мусулман өкүмүн чыгаруу үчүн сахабаларды жөнөтүп турган. Ошентип, кайсыдыр бир мамлекетте Абу Муса деген сахабасы халиф болуп турган учурда, ошо Абу Мусага Хазирети Умар төмөнкүдөй бир кат жазган экен. Эй Абу Муса дейт, сен өзүңө сабырдуулукту бекем карма дейт. Сабырдын эки түрү бар дейт. Экөө биринен бири абзелирээк дейт. Сабырдын эки түрү бар дейт. Экөө биринен бири абзелирээк дейт. Биринчи түрү жана экинчи түрү. Муну кылсаң мындан жакшы, муну кылсаң мындан жакшы дейт. Бул кайсы түрлөрү? Биринчиси, бул башыңа кайгы түшкөндөгү кылган сабыр. Кайгыга сабыр, азыркы мен айткан. Ал эми экинчиси дейт, бул арам нерсеге сабыр кылуу дейт. Арам деген сөз араб тилинен алынганда тыюу салынган дегенди билдирет. Арак ичүүгө тыюу салындыбы? Тыюу салынды. Никесиз байланышка барууга тыюу салынганбы? Тыюу салынган. Оорулукка тыюу салындыбы? Салынды. Ушак айтканга, калп айтканга, бирөөнүн көңүлүн оорутканга, бирөөнүн тоногонго, ушунун баарына тыюу салынган. Демек айтат, сен тыюу салынган нерсеге дагы сабыр кылгын дейт. Мына ушу эки сабыр. Биринен бири жакшы дейт. Хазирети Али айтат, эгерде, мисалы үчүн адамдын денесин билесиңер. Эки колу бар, эки буту бар, башы бар, желкеси бар, жүрөк бар, өпкө бар, боор, ар түрдүү мүчөлөр бар. Имандын дагы денесин элестетип көргүлө дейт. Колу бар, буту бар деп элестетип көргүлө дейт. Адамдын эң улуу жери кайсы? Эң керектүү улуу жери баш. Баш. Адамдын эң улуу жери башы. Башы жок болсо адам болобу? Адам болуп эсептелбейт ал. Чынбы? Кантип башы жок болду ошол адам? Имандын дагы башы болот. Сабыр. Демек, иманды дене катары элестетсек, анын башы сабыр дейт. Хазирети Али айтат. Алла Таала өзү айтат. Мухаммед жөнүндө айтат. Я Мухаммед дейт. Карагылачы мына кандай сабырдуу дейт. Алла Таала өзү жараткан адамга суктанып атат. Карагылачы кандай сабырдуу дейт. Алла Таала бизди жараткан, бирок биз менен суктанып атабы? Биз менен суктанбайт. Мухаммед менен суктанып атат. Себеби ал эң сабырдуулардын сабырдуусу болгон.
10 жыл бойы Меккеде ал көрбеген қорлық қалған жоқ. Жанағы күнде ерте менен Кабаға мешітке барады да намаз оқыған. Кетіп барса, тамдың үстінде бір капыр тұрады, мусор қармап алып. Мұхаммед кетіп барса, үстіне мусор төгілді. Күнде. Елестетсеңер, күнде сіздер жасанып алып, мешітке кетіп отырсыздар. Дискотека деп қой. Жасанып алып, жуынып тазаланып, үстіңерден біреу мусор төгіп отырады, күнде. Пайғамбар не қылады? Сабыр. Бір күн өтіп баратса, мусор төгілбей қалады үстіне. Қарайды, жоқ мусор төккен адам. Пайғамбар не қылады? Я қоқый, бүгін мусор жоқ қо, келіп қабаралайын, чоғырып қалмады екен дейді. Көрдіңдер, қандай сабырды адам. Біз ошондай қыла алабыз ба? Демек, бізде, ошон үчүн биз менен суктаныш жок. Бизди бирөө эле, талас деп койсо, талас менен эртең саламдашпай калат. Мусор төкпөй эле. Койчу сен деп койсом, эртең сен мени бучак менен издейт, соём мен моун деп. Ал күндө үстүнө мусор төгүп атса, бир күн төкпөй калса, издеп атат. Эмне болду экен, ооруп калбадым экен деп үйүнө кирип сурайт. Сабыр мына. Кудай Таалам өзү суктанаарлык деңгээлде сабыр кылуу, бул өтө чоң жетишкендик, бул өтө чоң күч. Мисалы, бул мен айтып аткан сөз, мына ушул аятты, Курандагы аятты, укканда Абу Хубайба деген сахаба ыйлаган экен. Алла, сабырды дагы өзүң бердиң. Анан өзүң берип ошол сабырга өзүң суктанасың. Деп бул ыйлаганда, ыйлагандын мааниси ушунда болот да. Биз мына ошондой сабырдуу боло алабызбы? Эмнеге биз ошондой сабырдуу боло албайбыз? Эмнеге биз бирибизге мамилебизде сабыр жок? Бир сөздү угуп укпай эле артынан ушактын жообун беребиз. Кичине эле курсагыбыз ачта жаныбарчасынан издеп жөнөбүз. Каерден батыраак тамакты алып кирип коюш керек бияка. Эгерде иманды дарак деп элестетсеңиздер, сабырды ошол дарактагы мөмө деп элестетесиздер. Демек, мөмөсү жок дарактын эмнеге пайдасы тиет? 40 жашка чыккан кайыңдын эмнеге пайдасы тиет? Бир гана үйдүн үстүнө таштаганга, же полго, бир гана жолу, ито өрттөнүп кетиши мүмкүн. Ал эми мөмөлүү дарак жыл сайын мөмө берет. Жыл сайын адамдар жазында алманын түбүн казат, актайт курт жебесин деп, кышы менен түтөтөт, чынбы, үшүк урбасын деп. Удобрение салат, семирткич салат. Анан алмасын үзөт, өзү жейт, калганын кошунасына, балдарына базарга алып чыгат. Бир эле дарактын пайдасы канча көп? Карагайдын деле пайдасы бар эми, бирок карагайга караганда алманын пайдасы бар. Себеби алмада эмне бар? Мөмө бар. Демек, имандуу адамдын пайдасы эмнеси менен? Сабыры менен. Сабырдуу адам, сабырсыз адам караганда пайдасы көп. Мисалы, 6 айлыктан 2 жашарга чейин баланы элестетип көргүлө. 6 айдан 2 жашка чейинки баланы элестетели. Үйүбүздө бөбөктөр бар да. Ушул курактагы балага бир нерсе айтсаң түшүнөбү? Түшүнбөйт. Ал курсак ачканда ыйлайт. Ага барбир. Жезе болобу, болбойбу? Курсак ачты, тоюш керек. Чынбы? Эч кандай аны кызыктырбайт. Ал каяктан келди? Аны атасы уурдап келдиби? Бирөө тоноп алып келдиби? Бул арам тамакпы? Арам эмеспи? Ага барбир. Курсак ачты, тоюш керек. 12ден 24ке чейин, мисалы. Мунун акылы жетпеди дейлик. А бирок мунун акылы жетет да. Акылы жетет. Эмне арам, эмне таза экендигине. Бирок бул деле жей берет да. Курсак ачты деле колуна киргенде жей берет. Сабыры жоктугунан. Сабыры жоктугунан дейт. Туура айтат, мына сабыры жок.
Ekөө demek барабар. Сабыры жоқ 24 жаштағы дөңгөч менен эгерде сабыры жоқ болса, 2 жашар баланын айырмасы жоқ. 24-кө чыккан, үйлөнүп, үй бүлө күтө турган сабыры жоқ болса, андан бериле турган пайда 2 жашар баладан кандай пайда болса, ошондой эле пайда дейт. 2 жашар баладан кандай пайда күтөбүз? Жок. Пайда күтпөйбүз. Андан келечекте күтөбүз да. Чынбы? Чоңойдо адам болса бизди багат, бизге каралашат дегенде эле үмүт болгону. Сагынганда 1-2 жыттап коесуң болду. 24-төгү баладан деле ошондой пайда болуп калса. Бул 24-кө чыкканда деле 2 жашар баладай жүрсө. Мындан эч пайда жок болсо. Бизди кайсы үмүт келечекке үндейт? Ой, бул чоңойгондо мени багат деп каяка чоңойтем? 60-ка чыкканда бакмак беле. Же муну барып жыттай албасаң. Демек, мунунун мындан айырмасынын жоктугу пайдасыздыгында. А биз билебиз, коомуңарда кимиңер жакшы дегенде эмне деп айтат? Эң пайдалууңар жакшы дейт. Ал эми ким пайдалуу болот экен? Сабырдуу адам пайда болот экен. Сабырдуу адамдын бизге берген пайдасы чоң экен. Коомубузда тиешеси дагы буга болгон көп болот экен. Ошондой эле жаныбар дүйнөсү менен деле салыштырып көргүлө. Өткөндө айтпадым эле, биз чочко да курсак ачта жем жейт, суусаганда суу ичет, куут жетсе куулат, бойуна бүтсө тууйт. Адам деле курсак ачта тамак жейт, суусаганда суу ичет, бойго жетсе турмуш курат, бойуна бүтсө төрөйт. Чочко менен айырмасы эмнеде болот? Адамдын тандаганында, а чочконун нафсисинде. Чочко табигый нафсиси менен жашай берет. Ал эми адам жок, ай бул жаман, бул жакшы. Муну кылсам болот, муну кылсам болбойт. Тамактын тазасын жейин, суунун тазасын ичейин, жакшы кызга үйлөнөйүн же жакшы жигитке турмушка чыгайын, нике менен баламды жакшы тарбиялайын дейт. Мына айырмасы. А эгер муналардын бардыгы ошондой айырма жок болсо, демек бул адам менен мунун айырмасы андай адам эмне деп койсок болот? Оозду жуугула үйгө баргандан кийин. Столдун үстүндө түркүн тамактар турат, бүт эле баары колбасадан жасалган да. Сен курсагың ач. Эмне кыласың? Жебей. Сабыр кылабыз. Анда келерки сабакка чейин саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум.